Aytайын. Келет кеткен. Ya Құдай сақтады малдары. Gün saat. Ертерек келдім, босқа түсіп кетмейді. Бұл не жат ше? Тұр, анжымайнағын жаса. Жаса. Анжымайна жаса. Бол, Иманбек, сен да. Во. Ананда анжымайна жаса. Мен ұрдырбайлы жасайды мен балдарым. Тесес жаса, Иманбек. Во. Ана. Жаса, Иманбек, тұр. Сен мен айтқаным қылбай қалдың ба? Жаса тесес. Анжымайна жаса. Давай, тез. Otur la. Мынаки туғандар бияқта елдерін аңға жетпей атса, көчөдө пакеттеп жашылып жатат. Мынаки таза нандар. Алыкула Лушихинада поста каратор атты байлап койдук. Эси ким болсо бизге кайрылсын. Алыкула Лушихина ак өргө поста байланып турат. Келип алып кеткиле. Мына достор, Москвада железный дорожный деген жердебиз. Азыр бир байкени жумушкан акчасын бербей чыгарып жүрүптүр да. Жардам берүүчүлөр болсо байкеге жардам берип коңуздар. Мына биз иштеп аткан домдун бүт сыртка чыгарып монтип лента тартып коюшкан да. Азыр байкени чыгарып жүрүптүр. Байке мына пакети менен эч жака барарга жери жок экен да. Сиз сүйлөп коңуз байке. Ооба, мен акырамдар айдап чыгарып койду. Кайда барарын билбейм. Көрдүңүздөр да. Жардам болсо жардам кылып коңуздар. Номерин, жанагы номерди айтсаң. Канча экен? 8968 868 639 2651. Ушу номерге сүйлөшсөңүздөр байке менен жардам кылып коңуздар. Көчөдө калып кеттир. Железный дорожный деген жерде иштейбиз биз. Бизди дагы стройкадан жумуштан эшке чыгарып койгон, биздин бара турган жерлерибиз бар да. Байкеге жардам кылсалар болсо. Мына домдун баарын лента тартып коюшкан. Эч ким кирбей чыкпайт. Эртең менен чыгарып коюптур байкени көчөгө. Assalamu alaikum, тынчтарбы? 14 апрель күнү анда Lexus автоунаасы жолдо кетип баратып, тайып түшүп кетти. Баткен облусунун Кадамжай районунун Учкоргон деген айылында, Золотой мост светофорунун тагында. Ол дорожниктер жолду жасабагандыктан тайып түшүп кетти. Катта жолдун боюнда катта яма турат. Шуну бир караштырып койсоңуздар, суранам. Бул биринчи машина эмес, башка машиналар ham дайым түшүп кетет. Жолчулар ушул чукурду кичине көпүрүктү чозуп койсо болмок. Ушу ортодогу чукур калып кетти. Шуну бир караштырып койсоңуздар. Жол министрлигиге шуну айтып буйрук берсеңиздер, бир карап жасап койсун, рахмат. Бул о эме каналдын астыдагы эмеси жери бар да, жолу бар. Ошол баягы фуралар, ховалар турган, булар тупурак ташыйт. Ошону тосуп бирдемге кылып атат да, бирок үстүгө өткөн жок. Азыр эме болду, ошол баягы ошо турган ховалар тургандын асты биздин үлүшүбүз бар эт да, 6,5 гектар. Именно биздики, анан үстү дагы биздики. Ошо жерге бүгүн келген экен, Абитке дегер туруптур, пограндагы барыптыр. Ошо жерде булар берки бетте, олар наркы бетте туруп эле, ошо өздөрүнүн машиналерин тосуп эле эме кылыптыр дагы кетиптир. Абитке дегер эле туруптур. Азыр биздин балдар ошо жерде бир экөө. Азыр мен азыр кийинип алып жөнөп түшүп барам. Эч ким жок дейт. Азыр балдар суу коюп аткан экен. Ошолор айтты, эч ким жок. Абитке дегер турду дейт, бирок эчтеке кылбады, ошо ховалар токтотуп, нажак бир жак ушул жерде турду дейт. Эми ошол жерден постоянно неме да, чорный да, оерчи.
берги моз. Bozor Qurg'on bozori. Karantinlik rejim. Mashinalar prokob chiqa olmay qoldi. Shunda karantin bo'ldi. Stроительный verdiğini açtı. Pazarda gözüm öldüğün degen adam yok. Pazar Qurg'onda yani pazar. Ne adam. Koronavirüs yuqtirish uchun yerdan kelib olsa ham ma'lum uchun. Mana Pazar Qurg'on. Erkinday verese. Stроительный işte kanlar. Köp yerlerde Japon men bir teyim gene vardı. Olsa barına ruhsat beriş gerek. Turav. Açıp işte kılar gile. Ya hazır oşonda. Konkret mi? Ya. Nega zararını koyup otatır, bazar işleyen için koyup otatdı tartıptabız. Ne ketdi oğanlar. Zarar emnege to'xtab qo'ydi. Chunki bozorlar ondan ishlagan uchun zarar to'xtab qo'ydi bu. Zarar to'xtab bo'lsa, mana shu karantindaga bitmaydi. Shular jag'olmayincha hech qanday jintiq chiqmaydi. Altmış beş. Eşikte görmüş koysun, eşikte vakit kaldı. Elin var şapka. Emgek menen чыңалатка денебиz, кыргыз эли сабырдуу калып келебиз. Мекенимде кандай кырдаал болсо да, бул орунду ынтымакта жеңебиз. Туура айтасыз, ынтымакта жеңебиз. Кыргыз эли баатыр эл деп келебиз. Өлкөбүздү чын жүрөктөн коргоого керек болсо жаныбызды беребиз. Кыялымда кээде учуп кетемин. Доктор болуп максатыма жетемин. Оорларды түнү күнү караган. Доктурларга ийилип таазим этемин. Ким болорум өзүмдүн мен сурадым. Менин дагы эжеке болуу кыялым. Тамгаларды бөбөктөргө үйрөтүп, эжекедей узун колду сунаамын. Өлкөбүздө тынчтык болсун береке. Урматтайбыз сизди агай эжеке. Sizler aytkan tarbiyani eski alıp, elimiz üçün jarayбыз biz kereke. Biz orunu çengemiz. Kımbattуу эжекелер, кандай жакшысыздарбы? Бала чакалар менен үйдө эсен аман отурасыздарбы? Үйдөн сабак кылып мына шартка байланыштуу көнөт экенбиз, көнбөсөк айла канча. Ушинтип отуруп үйдө отуруп мектепти сагынып, балдардын ызы чуу эле жакшы экен. Эжекелер мектепке барабызбы биз эми? Сагындык го мектепти, сагындырган сиз эми. Биздин мектеп чоң жолдо, жайгашылган ортодо, бөбөктөрдү окутуп, депутаттар колдосо. Үйдө отуруп, эжекей сабак берип жатасыз. Ар бирибиз ар жерде тыңшап сизди карайбыз. Бүт ааламга каяктан жаман нерсе таркады. Үйдө отур деп биздерди ата-энелер чарчады. Мугалимдер, сиздерге рахматтар айтабыз. Үйдө отуруп сиздерден
билим алып жатабыз. Кымбаттуу эжекейлер, рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Сиздерге ден соолук каалайм, узун өмүр. Аллахым баарыбыз деле ушул вирустан колдоп, Аллахым ушул вирусту жок кылсын. Баарыбыз ушул мектепке барып чогулушуп, окусун балдарыбыз. Биз иштейли. Кудая тынч заман болсун. Бар болуңуздар. Манакей коронавирусқа каршы чокмор бүттү. Мына кылыч. Кегеле коронавирус менен согушабыз. Bunun adı kılıç değil. Bundan çok mor baş değil. Koronavirüs men soğuşabız. 15'i geçen жақшылықша ketse ketті. Ескертіп бола koronavirusқа. O şu Қытайдың границасы нарының границасы нары кетсін. Бияғы Чүйжанға чейін кетсін. Қырғызстанға қарап жолы olsun, айтып қойғыла. Ұқтыңар бе, коронавирусқа ескертіп қойғыла. Жоқсам калласыны таштайын. Давай, саламатта болыңдар жігіттер. Қарсы тұрасыз коронавирусқа. Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Карантинде үйде жатырып сейілкендірсіңер. Айылдың жашосы мынандай, сонун шарда продукты кымбаттады дейсиңер. Жараткан Алла Таалам ушинтип жер бетине пияз егип койгон экен. Уруктарын сейип койгон экен мына пияздар. Пияз жеп алып коронавирустан сактанып жата бербегиңдер. Кандай кол жерлер, бардыңыздарга аманчылык жана ооруга эч кимиңиздерге жукпасын. Мен силерге Арстанбапта болуп өткөн окуяны айтып берейин. Бул окуя мындай болот экен да. Бир кыздын жигити болот экен. Ал жигити кызга "Жаным, сен өзгөчө бол" десе, "Өзгөчө кантип болмогула эми, өзгөчө боло албайм мен" деп кыз айтат экен. "Өзгөчөлөр өлтүрөт" деп айтса, "Өзгөчө боло албасаң, мен өзгөчөсүн таба алам" десе, макуланда деп анан жигит бир көз жоосун алган бир өзгөчө бир сулууну таап алып, ага жетем деп башы ташка тийип жарылып өлүп калат экен. Карагыласыз жигиттер. Өзгөчөлөр жаман болот. Бул өзгөчө эмес, бул жасалма. Чырпык тийсе кулайт мына. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мигрант боордош мекендештерим. Башыбызга бир оор кырдаал түшкөндүгүнө байланыштуу жалпыңыздарды сабырдуу болууга чакырам. Ошонун негизинде урматтуу кыргыз бийлик өкүлдөрү, биз Москва шаарында эмгектенип жаткан мигранттар сиздерден суранат элек. Чындыгында Москвада эмгектенген кыргыз жарандары өтө көптүгүнө байланыштуу биз сиздерден суранат элек. Москва шаарында эмгектенип жаткан эже карындаштарыбызды, боюнда бар эже карындаштарды, колунда баласы бар эжелерибизди, жашап өтүп калган эжелерибизди, айтор абалы оор бир туугандарыбызды кандайдыр бир дипломатиялык жол мененби, кандайдыр бир тышкы саясатыңыздарды жүргүзүү менен биргеби айтор эптеп Москвадан алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Себеби дегенде бул жерде абал оорлоп баратат. Ошондуктан урматтуу бийлик өкүлдөрү, биздин бирден бир суранычыбыз ушул. Ушуну эптеп карап чечип берип коюңуздарды суранабыз. Тилек Исакбаев, уккула башчы болгондор. Бат баса нарындай жерге, бат баса койну кең элге, баратат биздин боордоштор, баш ийип Памир тоо белге.
Уурдашып акча бөлгөндөр, уккула башчы болгондор, уялбай алты кыргызды убара кылып көнгөндөр. Арамга тоюп жүргөндөр, алдашып алып күлгөндөр. Алла бар, Алла силерге акырет күнү күйгөндөр. Бир жанса ошол жылдызың, бир жаны болгон кыргыздын, билип кой ал жан манастыр, батырган бардык кыргызын. Башкелден көрүп кордукту, байкуштар эмне көрүштү, батырбай кыргызды башкелге түртүп бөлүштү. Урсакен манас арбагы, уурдашып жеген алдагы, улуттуң ойлоп койбогон, ууланып өлгүр оңбогон. Байкатпай катып иритип, байлыкты топтоп чиритип, баратат биздин башчылар, билбеймин элди жибитип. Өлсөң ал калат байлыгың, о жетмек сагаң айлыгың. Ойлонсоң боло акыры, о дүйнө барсаң тагдырың. Кыргыздар кетти чачырап, Кыргызстан калды какырап. Калайык куттуу жеримден, кут качып журтум алсырап. Элди ойлоп элди сактаган, эл уулу чыкса мактаган. Эгемен өлкө мекенди, эзбесе болду сатпаган. Урпактан урпакка сактап, улутту бийик кармаптыр. Уят деп элдин ырысын, уурдашып такыр жебептир. Эч кимге кор болбоптур, эскилер элдин ойлоптур. Эл менен болуп эл жерин ээрдик кылып коргоптур. Калдайтып курсак салгандар, калп эле күйүп жангандар. Кадыры калбай элине, калк албай калды теңине. Миллиардер болом дегендер, миллионду басып жегендер. Максат жок билем башыңда, маңкуртсуң ачык жашырба. Чардашып ичип ырдасса, чалкалап унаң айдасса. Чал өлүк болуп парларда, чайганада сыйласса. Алланы эске алышпай, арамга болду жабышмай. Акырет күнүн ойлобой, ар кечте болду тойломой. Тең заман болсо баарына, тез өсмөк өлкө шаарыда. Тартип да болуп күч болуп, таасири тиймек жалпыга. Үмүт бар бирок үзбөгөн, улуу эл элек гүлдөгөн. Унутта калып абирок, улуттар жүрөт жүздөгөн. Инсап берип чоңдорго, ыйманы болсун оң жолдо. Ынтымак ырыс алды деп, ысырап кылбай эл дойло. Уккула башчы болгондор. Мекендештер, азыркы учурда Семей менен Санкт-Петербург шаарында жашап эмгектенип жүрөм. Улуу балам мектепке барчу, кичик балам садикке барчу. Бул жактан азыркы учурдагы вируска байланыштуу мектептеги балдар, садиктеги балдар дистанционный обучениеде үйдө болуп атышат. Жакында эле мектептен, садиктен ушундай коробкада паёк деп коет экен, бул жерде ушундай тарката башташты. Уже мындай коробкадан мектептен экинчи жолу алышыбыз бүгүнкү күнү. Мындай бир чоң коробкада салмак 6 килограмм болгон садиктен берип баштады. Бул жерде айта кетчү нерсе, Россия элине чоң рахмат айткым келет. Кыргызстандын жараны же болбосо бөтөн элдин жараны кылып бөлбөй эле, биз Кыргызстан жараны болсок деле балдарыбызды ылгабай, бизди ылгабай бардыгына ушу местелер менен тегиз мамиледе таркатып жатышат. Алар ушу орус элине ушу тапта ушундай
көмөк көрсөткөнүнө чоң ыраазычылык билдирет элек. Бул жерде коробка боюнча айта турган болсок, өткөнкү алган коробкабызда балдарга керектүү полезный продуктыларды таркаткан экен. Мына азыр мына коробканын ичин ачып көрөбүз. İçinde paket, normunda şokolad, vafli, печенье, сахар, kum şeker karışık, makaron, çay, süt, gürüç, şunday nerseler болған. Өткөнкү алганда анын ичинде май, гречка, крупа, ушундай нерселер болгон. Бунусунда кичине өзгөчөлүк берилиптир. Ошондой эле деме садикте дагы мына коробкада турат, муну да ачабыз, бунун эч кандай сүрөттөрүн көрсөтүп. Бул жерде мен бул себепти видео тарткан себеби азыркы тапта Кыргызстанда деле балдар ушундай эле дистанционное обучениеде окуп жүрүшөт да. Ошолорго бөлүнгөн акчалар жобосун булар Кыргызстанда да ушундай нерселер берилип жатабы азыркы учурда? Берилсе жакшы болмок эле деген нерсени айтып кете берет да бизде Кыргызстанда.